баштайбыз. Musulman deyin kim dese bu Musulman moyun sunuçu tetirsençe, toң moyun emez. Allah'ına moyun sunuçu. Allah'ına degende de özü kalağınday bir jakты karab alıp turup Allah degen yazıp alıp jolsam Allah dep turup bir nerseni tartıp alıp je bir nerseni koyup alıp oşoga moyun sunuu emez. Allah Taala'nın jibergen paygambary alып kelgen İslam dinine moyun sunuu. Sözlük manisi de oşunda turat. İslam, tınçtık, salamattık, tınçtık. Muna uşul tınçtıkka moyun sunuuçunu muisliman. Moyun sunuuçu, tınçtıkka. Tınçtıkçı. Bunday aytkanda kırgızcha kotorganda tınçtıkçı. Musulman. Demek bu kim dese bu 24 saatlik jaşoosunda Allah Subhanahu wa Taala bergen sistema menen jaşoочу. Musulman degen özü şunday. İman jaşoosunda İslam толық кирбеши мүмкүн. Бул табий, бүгүнкү акыбалда ислам жашоого толук кирбейт. Мүмкүн эмес. Бүгүнкү жашоодо буну менен эсептешебиз биз. Бирок биз динди турмушубузга толук киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошону менен мусулманбыз. Аллах Тааланын алдына барганда бизди сурайт да. Эмнеге менин диним жок турмушумда? Муну милициядан корктум, же болбосо муну аким мындай деп койду. Бул жок. Алар дагы динге муктаж эле. Эмнеге дават кылбадың, эмнеге түшүндүрбөдүң, эмнеге жеткирбедиң да өзүңө киргизбедиң. Мына ошол нерседе биз ойлонушубуз керек. Биз чындап эле колубуздан келбедиби, же өзүбүз тоң моюндук кылдыкпы? Же өзүбүздүн напсибизге ээрчиликпи? Мына ошол нерсени чечишибиз керек. Демек, дин Аллах Субханаху ва Тааладан түшүрүлгөн буйруктар, амирлер. Тыюу салынган, уруксат берилген кандайдыр бир мамилелерге. Жана мына ошого моюн сунган адамды мусулман дедик. Мусулмандын өзгөчө жашоо образы бар. Ал жашоо образы далдырлык эмес, өз башымчалык эмес. Мадонна муну кийип туруп анын ар баланы кийип алуу эмес. Путин кечиге дегендеп кечигип жүрө берүү эмес. Же болбосо дагы муну мындай кылат экен деп аны тууроо эмес. Мусулмандын жашоосунда бир эле өрнөк бар. Ал биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам жана ал көргөзмө берген адамдар, шахстар бар, сахабалар, табейиндер ошо. Жана ошо олуялар, салых амалдарды кылгандар. Мына ушуларды биз ээрчишибиз керек. Ээрчишибиз керек, эгер алар дагы исламда жашаган болсо. Кандай атактан болбосун, кандай ойчул гений болбосун, эгерде анын жашоосунда ислам жок болсо аны да ээрчибейбиз. Ошондуктан биз пайгамбарыбыздын өзүн гана мугалим тутабыз, өзүнөн гана өрнөк алып, ар бир нерседе өкүмдү ошондон чыгарабыз. Мына ошол мусулмандын негизги сыфаты. Мусулмандын дагы бир сыфаты, мусулман сөзсүз Аллахтан бейишти үмүт кылат, жана тозоктон качат. Ошол эки нерсе менен жашоосун уюштурат. Ар бир нерседе мына үчүн Аллах Субханаху ва Таала мени бейишке чыгарат, же тозокко түшүрөт. Мына нерсе үчүн бейишке чыгарат, тозокко түшүрөт. Мели бийликке барышым, мели менен үйлөнүшүм, мели балалуу болушум, мели тамак жейишим, мели укташым, Аллах Таала ушун үчүн жаннатка чыгарабы, же тозокко түшүрөт. Тото куштай ушуну кайталай беребиз. Мына нерсени Аллах жаннатка чыгарабы, мына нерсе үчүн тозокко түшүрөт. Мусулман мына ушундай. Жашоосундагы багыты акырет, акыреттеги эсеп кысап. Аллах Тааланын алдына барганда, эсеп кысапта турганда кандай натыйжа болот, ошого ориентир кылат. Ошого карап иш кылат. Демек, мусулмандын негизги сыпаты акыретке багытталганында. Мына жашоого эмес. Мына жашоо акыреттин негизги зары деп билет. Акырет үчүн ушул жашоодо мен мээнет кылам дейт. Ошол жашоого кампасына ыргытам. Акырет үчүн ушул жашоодон негизги зардан ооруп ыргытам акыреттин кампасына. Бийликте турсам, бийликтин ресурсу менен, байлыкта турсам, байлык ресурсу менен, атак даңк болсо, атак даңк менен, колумда бар нерсенин бардыгы акыреттеги бактылуулугум үчүн, жакшы эсеп кысап алуум үчүн мага каражат бул жашоодо. Мусулмандын багыты мына ушундай жашоодо. Пайда болуучу карама-каршылыктар болот, сөзсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким дин таратат экен, аны жинди дейт. Ал карып болот. Карып дегени өзүнүн тууган уругуна, керек болсо ата-энесине дагы жат болуп калат. Толтура ушундай кыздарыбыз, ушундай балдарыбыз. Ата-энелери каргыш тигир, налат болгурлар кыздарын чечиндире албай кыйналат.
Кыздары Аллах тофук берип кийинген болсо, чеч мунун деп чечиндирет. 5 убакыт намазды мечитке барып окуган балдар бар, ушундай нурдан шурланган балдар бар. Ушулардын аталары мечитке жөнөтпөй кыйнайт. Булар акыреттен эч үлүшү жоктор. Эч инсап иман жок. Мына Ош окуясында дагы ушуга аябай дежурный сөзгө айланып калды. Мына мечиттерде азан айтты го, түндөсү деген нерсе кошулуп калды. Жана террорист деген нерсеге. Мечитте азан айтылат. Мечитте микрофон бар. Ал колдонулат. Адамдарга колдонулуш үчүн чыгарылган нерсе. Ал колдонулгандыгы адамды динден кайтарыш эмес. Кудайдан коркуш керек бул нерсени. Түшүнбөй нерсени дөөрүй бербеш керек. Бирөө налыйт, мен балам 5 убакыт намазды мачитке барып окуйт. Жакшы болгон турбайбы? Өзүң окуп атасыңбы? Жок, мен кийинчерээк окуйм деген ниет бар, бирок бул эрте баштап алды да намазды. Канча чыкты балам? 20-га чыгайын деп калды. Ошо эрте баштап алды. Эмнеси жаман? Көрбөдүм мечиттерде азан айтып атат. Азан эмне өзү? Азан мечитте айтып атат го. Билбейт, эл айтса эле айтып атат да. Азан намазга чакырып атат. Ал намаздын чакырыгына барды мечитке. Мына ушундай. Демек, мусулман деген кандай гана каршылык болбосун. Карып болгон акыбалда болсо дагы, жинди болгон акыбалда болсо дагы, элинен чыгып калган акыбалда болсо дагы Аллахынын дининен чыкпайт. Мына ошо өжөрдүгү анын дагы бир сыпаты. Өжөр. Эке кичине капыр болуп койгон. Мына жерде болтур деп койгон. Жок. Аллах болтур деп атат, мен кантип болтур дейм. Биз светский мамлекетпиз, сен түшүнбөйсүңбү? Кандайсың сен? Светский мамлекет болсоң майлы. Мен каршылыгым жок. Ошо тагдырга жазган ушундай экен, светский мамлекет экен. Бирок мен динимди коргошум керек. Мен диниме кызмат кылышым керек. Мына ушул нерсени чечет мусулман. Бул мусулмандын өжөртүгү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кудайга шүгүр. Мен айтып аткан мисалдар болгону менен бүгүн Кыргызстанда дин жайлуусуна тынчтык түрүндө, тынчтыкка жетүүнүн 99% мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бийликтеги агаларыбыз дагы, инилерибиз дагы, мансаптууларыбыз да, байларыбыз дагы Кудайга шүгүр, Кудай дегендер көп. Кудай дегендер көп. Намазга ыктыза кылгандары көп. Бүгүн эгерде ислам начар жайылып аткан болсо, мен биринчи кезекте биз өзүбүздү мусулмандарды күнөөлөйт элем. Биз жакшы жеткирбей атабыз. Жакшы түшүндүрбөй атабыз. Мына ушул жерде мусулмандын жеткирүүчүлүгү аксап аткан учур. Негизги осуят кылуум да ушунда. Бүгүн динди жеткиришибиз керек, урматтуу мусулман бирадарлар. Жакшы мүнөздө жеткиришибиз керек. Өжөрлүгүбүздү колдонуу менен, акыретке багыт алуу менен, ушу Аллах субханаху ва тааlanын өзүнө ибадат кылуучу сыпатыбыз менен өтө жакшы мүнөздө, жакшы адепте жеткиришибиз керек. Агаларыбызга агалардай урматын коюп, эжелерибизге эжедей урматын коюп, карындаштарыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга ар бирин Аллах субханаху ва таала берген татыктуулугун ордуна коюу менен динибизди жеткиришибиз керек. Алардын биз мусулманбыз дегени биз үчүн аванс. Ушул мусулмандыгын бекемдеп берүү бизге милдет. Мусулмандыгын асылдыгын ачып берүү бизге милдет. Алардын Аллах субханаху ва таала тарабынан хидаяттанып калуусуна себепкер болуу бизге милдет. Жана бүгүн Кыргызстанда сонун шарт бар. Капыр дин душманы кандай деп коркутпасын. Бул терроризм болуп кетет, бул Афганистан болуп кетет, Ирак болуп кетет. Ирак менен Афганистанды бирине ороп туруп Тынч Муз океанына, Тынч океанга чөктүрбөйсүн, мейли. Орус менен чеченди байлап туруп дагы айга коюп койсун, мейли. Бирок акырет биздики ар бирибиз өзүбүзгө жооп беребиз. Исламды жеткирдикпи, жеткирбедикпи? Көргө бутубуз кирер менен жооп башталат. Жооп берүү башталат. Мына ушуну ойлонушубуз керек. Дин душмандарынын болуусу, өтө катуу каршылык көрсөтүүсү бул табий. Биз айтпадыкпы? Аллах таала жараткан күндүн нуру дагы Аллах таала жараткан караңгылыктын каршылыгы менен келет. Бул го дин экен. Ошондуктан каршылык болот. Бирок биз ушундай элбиз. Өтө жакшы мүнөздө жеңе алабыз муну. Жакшы түшүндүрүү менен, акыл парасат менен жеңе алабыз муну. Бүгүн буга бизде шарт